салам көрчүлөрү. Бүгүн ошо айта турчу сөз бул деген жаңы технологиялар, согуштун жаңы технологиялары. Мүмкүн ушул Украинада мындай жаңылыктар бар экен. Биздин кыргыз мамлекетибизге үйрөнө турчу. Булар биринчиден баягы толук баллистикалык ракеталарга туруштук берип атышат. Анан Киевке ошо 95, 99, 100% баллистикалык ракета жана шахет дрондорду уруп түшүрүп атышат да, Патриот жардамы менен. Анан бирок баягы Одесса, Харьков жана башка ошол аймактары аякта ПВО Патриот жок, ошон үчүн аяка Орусиянын ракеталары жана шахет дрондору келип туруп түшүп атат да. Бирок баягы баллистикалык ракеталарга жана КАП бомбаларына, бул 3 тонналык же 1,5 тонналык бомбаларга туруштук бере албастан, Украинада шахеттерге туруштук жакшы берип атышат да. Мисалы үчүн ошо шахет Иранда жасалат, билесиздер. Эгерде баягы биздин кээ бир кошуналарыбыз ошо согуш ачып кетсе, кайра кандайдыр бир себеп менен, ошондо балким ошол сыяктуу дрондор колдонулушу мүмкүн деген коркунучтар бар. Ошондо украиналыктар ошол шахеттерге амал таптыр. Ал деген негизи амалы кандай? Өлкө боюнча бир нече миңдеген, бир 17-18 миң телефон, жөнөкөй уюлдук телефонду коюп коюшуптур. Алар деген дайыма ошо микрофону күйөт экен, электроэнергияга кошулган. Анан ошол телефондор бир программа жүктөлгөн, ошол кандайдыр бир колдонмо да, мобилдик колдонмо, приложение. Ошол программа деген микрофондорду колдонуп, телефондордо шахет учуп келатканда, бир нече телефон ошол учуп келаткан шахеттин үнүн угуп чек арадан, анан так айтып берет экен, каякта учуп баратат, кандай ылдамдык менен учуп баратат. Бул жерде баягы жасалма акыл колдонулган, атайын математикалык ошо эсептөө системалары колдонулган. Ал деген айтат экен да, көрсөтөт экен картадан, заматта GPS боюнча. Шахет мынча шахет учуп келатат, багыты ушундай, ылдамдыгы ушундай, мындай жерде деп. Анан ошол жерге алдын ала баягы даяр турган ПВО, баягы атайын асмандагы коркунучтарга туруштук берүүчү мобилдик мындай тез жеңил топтор чыга калат экен, жеңил топтор. Анан ошол автоматтарды колдонуп, пулеметтерди колдонуп, атайын шахеттердин жолуна түшүп, анан тосуп алат экен да, тосуп алып туруп баягы аткылайт экен. Ушунун жардамы менен шахеттердин 100%-на чейин түшүргөнгө үлгүрүп жатышат бүгүнкү күнү. Ошо украиндиктер жана ошол системага биз да үйрөнүшүбүз керек да. Кийин келечекте балким ушундай ар бир жарандын телефонуна жүктөнмө, колдонмо салып, ушундай жүктөп, балким ушундай сыяктуу система катары колдонсо, жардам зор болот. Украиналар биринчи баягы жарандардын телефондорун колдонушкан экен. Анан жарандардын телефону барып телефонду өчүрөт, колдонот. Анан дайыма сүйлөгөндө кандай сыр сактагысы келет, ошондуктан алар ушул телефондорду, кошумча телефондорду алып туруп, ушундай орнотуп салышыптыр үйлөрдө, ар кандай мындай имараттарда. Анан ошол имараттардан микрофону күйүп, ушул тыңшап, асманды тыңшап турат экен да. Шахетти эмнеге шахетке каршы ушул нерсе жакшы иштейт? Анткени шахет аябай чоң мындай үн чыгарып туруп, тыркылдап, мотоциклдей тыркылдап учат экен. Ошон үчүн аны ушундай байкаганга жакшы экен да, ошону микрофондор менен. Ушундай сыяктуу коркунучтарга мындай чечим Украиндын амалы, баягы усталары табышыптыр да. Анан дагы бир нерсе, ушул жаңы технология дрондор боюнча Украинанын FPV дрондору бүгүнкү күнү 1000ге жакын компаниялар атаандашып жатыптыр. Ошол көбү, кээ бирөөлөрү эгерде өкмөттөн акчасын алса, көбү баягы донаттардан акча алат экен. Бул деген элдин баарынын баягы Украинага өзүнүн жан дилин берген, ага кандайдыр бир кошо мындай бирдей сезген адамдардан алар сунашат экен, донат бергиле деп. Анан тигилер донат берет экен. Донаттардын көлөмү бүгүнкү күнү ошол баягы абдан чоң көлөмгө чейин жетет экен. Негизи андан сырткары дагы баягы Украинадан чыгып кеткен качкындар да башка өлкөгө иштеп аткан маяналарынан төлөп беришет экен украиндерге. Анан ошол маяналардын, донаттардын аркасынан булар деген бир нече дрон заводдорун салышыптыр жана ошол дрондорду күндө ушундай өркүндөтүп атышат. Мындай өзгөрүүлөр аябай зор да. Мисалы үчүн ушул дрондун винттерин түзмө-түз баягы бомбаларга бекитип, алардын батарейкаларын көтөрүп, атайын баягы торроидалдык винтти ойлоп таап, анын мындай пайдалуу күчү 30% чоңураак экен да, жөнөкөй винттерге караганда. Ошо көтөрүү күчүн күчөтүп, анан ошол Илон Масктын Starlink системасын колдонуп туруп, ошол Starlink модуль, Wi-Fi модуль коюп туруп, Wi-Fi модуль менен ошо 10 километрге чейин жеткизип, дрондордун учкан аралыгын, телеметрия 10, 20, 30 миң километрге чейин жетип, ошол бүгүнкү күнү алардыкы.
GPS'ти баягы Орусияда аскерлери рэптерди колдонуп жапкандыктан баягы акырындап азыркы кезде украиндиктер жаңы ыкма табышыптыр. Бул деген жасалма акыл. Алар баягы Arduino компьютердик чиптерди алып туруп, ошол Arduino платаларына баягы автопилот деген сиз программаны кошуп туруп, кээ бир учурларда ошол эле программаны копиялап, такыр башка аталышын кылып, башка кодировка менен жасап, ушундай баягы картаны жүктөп, дрондун мээсине компьютер, Raspberry компьютерлерин көп колдонушуптур. Raspberry деген кичинекей мынтыкай компьютер. Ушул компьютерге баягы карталарды жүктөп, GPS негизи анан GPS'ти мисалы үчүн эгерде жаап калса, таза баягы көз менен, таза сканер, жылуулук сканер менен баягы мындай тепловизор менен же болбосо ошол оптикалык сканер менен, оптикалык машинелик көрүү деп аталат да. Ошол компьютердин камерасы, ошол дрондун камерасы кадимкидей адамдын көзүндөй көрөт дагы, жанакы ага жүктөлгөн сүрөттөр менен, ага жүктөлгөн географиялык мындай кандай кыртыш менен биргелештирип, анан ошого баягы таанып жолду ушул уча берет экен да. Анан жолдон учканда баягы алыскы, мисалы үчүн 1000 километрге учканда, эгерде рэпти күйгүзүп туруп толук бүт байланышты үзүп салса, ал дрон деген өзүнүн өзү башкарып, ошол жерди таанып, же өз көзү менен карап, тааныган жери менен учуп, картанын мындай мээсинде карта жүктөлгөн, анан коюлган максатка барып туруп, айланып бир нече, аны текшерип, 1-2 сыйра аны урат экен да. Ошентип баягы булар 1200, 1300 километрлик дрондорду жасашыптыр жана ошолардын дрондордун мээси жасалма акыл менен коштолгон да. Ушундай татаал жасалма акыл эмес, оңой экен. Ошондой нерселер азыр баягы батыштын атайын серепчилери, технологиялык серепчилери бул боюнча сөз айтып атышат да, ушундай бөлүшүп атышат ойлорун. Дагы кошумча ошол украиналыктар баягы эң чоң маселе бул согушта, бул деген дрон менен ортосундагы баягы оператордун болуп аткан байланышы. Ушул байланыштарды кээ бир программалар, кээ бир мындай атайын рэптер, атайын радиоэлектрондук системалар көргөнгө жардам берет экен. Ошонун жардамы менен, мисалы үчүн орусиялык атайын кызматтар оператор кайда отурганын көрүп калат экен дагы, ошол жерге анан кап бомбасын түшүрөт, 1,5 тонналык же 3 тонналык. Ошондо операторлор өлүп калып атышат украиналык. Кээ бир жаш операторлордун, мисалы үчүн ийгиликтүү оператор Украинанын бүгүнкү колунда 17-18 миңден мындай өлтүрүлгөн орусиянын желдети бар экен да. Аз дегенде 700-600 киши өлтүрүлгөн ушундай операторлор менен. Ошондой операторлорду таап, аларга ушундай өч алып атышат орусиялыктар. Билесиңер, азыркы Америка жардам бербей атат, Украинага эч ким жардам бербей атат. Европа жардамы билинип калды, Германиянын жардамы анча көп болбоптур. Ошону менен бирге баягы Украинанын ички ресурстарын колдонгонго аракет кылып атат. Жакынкы кошуналар эле жардам берип атат, баягы Литва, Латвия, Чехия ушулар эле. Снаряддар болсо 2 айдан келет да, Чехия тапкан, Петр Павел тапкан. Анан ошонун эсебинен Украина бүгүн утулуп атат. Жаңы мына азыр Рада, ошо жогорку Рада Украинада мобилизацияга кол койду. Орусиянын аскери чоң жапа чеккенде дагы баягы мангал же болбосо атайын сарайларды танктын үстүнө салып, дрондордон сактаныш үчүн бронянын үстүнө отуруп, мындай бронянын үстүнөн жүрүп, ушундай чоң кооптуу мындай абалга учуратып өзүлөрүн ушундай желдеттер. Бирок ошону менен бирге баары бир тынбай Украинанын чек арасына келип атышат. Мындай 6 мындай негизи айтат да, бир мисалы үчүн укреп райондо бир мындай пулеметчик, мисалы үчүн 5 толкун Орусия армиясын токтотуп атат, 6-чы толкунун токтотулбай калып атат. Анан үстүнөн дагы ошол планировать эткен мындай жай учкан, алыска учкан ушундай канаты бар кап бомбалар учуп келип, анан ошо позицияларды жөн эле казып салып атат да. Позицияларды казып салганда, анан Орусия күндө 100 метрден, 50 метрден алдыга жылып атат дагы, азыр Украинанын территориясына кирип атат. Ошону менен бирге ошол операторлор ушундай кооптуу абалга туш болгондуктан, Украинада да бар батыш мамлекеттер аларга системаларды берген. Алар Орусиянын операторлорун көрүп, Франциянын атайын башкарылган ошол Хаммер деген бомбаларын түшүрүп, ушинтип өлтүрүп атышат да, дрон операторлор Орусияныкын. Бирок украиналыктар өзүнүн дрон операторлорун аяп баштады. Анан бүгүнкү күнү алардын программисттери дагы жасалма акыл ойлоп таптыр. Ал жасалма акыл ошол операторду сактап калыш үчүн дронду
мисалы үчүн аны оператор менен түз байланыштырбай, оператор бир гана жанакы согуш болуп аткан жерге, майданга чейин жеткирет экен дронду, андан кийин байланышты үзүп салат экен. Байланышты үзүп салат же болбосо байланыш атайын баягы орустардын колдонулган рэбы менен өчүрүлөт. Өчүрүлгөндөн кийин дрон өзүнүн жасалма аркылуу иштей баштайт да. Ал так ушундай эле, ал дрон баягы сүрөттөр жүктөлгөн, адамдын сүрөттөрү, танктардын сүрөттөрү. Ал деген карап туруп тандайт экен, эгерде ошол максатты көрсө, адамды көрсө адамды атакалайт, техниканы көрсө техника биринчи приоритетте техниканы атакалайт. Анан атака кылып мындай жардырат экен да, адамсыз башкаруусуз, таза автоматтык түрдө. Мына ушундай системаларды украиндиктер жасап жатышат бүгүнкү күнү. Маалыматым боюнча open source системаларын колдонушат. Бул деген ачык интернетте жаткан библиотекалар бүт бар, mission планерлер бар да интернетте. Ошону эле колдонуп жатышат. Анан ошо менен ушундай кандайдыр бир баягы жеңилип атса дагы аябай укмуш мындай кандайдыр бир чечимдерди кабыл алып, жаңы жаңылыктарды таап жатышат да. Ушул технологияларды бизге согуш келбейсин, бирок биз деген дайыма даяр турушубуз керек. Ушул технологиялар биздин деле аскерлер, биздин деле кишилер изилдеп, жаштар изилдеп, инновацияларды кабыл алыш керек жана ошол иштетип көрүш керек да Кыргызстанга. Анан эгерде ийгиликтүү иштелип табылса, ошо атайын кызматтарга, атайын биздин аскерий кызматтардын колуна тапшырыш керек. Ушундай жаңылыктар, анда эмки видеолордон көрүшкөнчө.